Жалал Абад шаарынын эс алуу жайларына жаныбарлардын элеси жана ар түрдүү кооз көрүнүштөрдү чагылдырган инсталляциялар орнотууда. Азыркы учурда калаанын Эркиндик жана Мир кинотеатрынын алдындагы аянттарга коюлду. Алдыда дагы бир катар көчөлөргө шаардагы айлампаларга өзгөртүү киргизилип, мындан башка көрүнүштөрдү чагылдырган инсталляциялар коюу пландалган. Кала үчүн жасалып жаткан жергиликтүү бийликтин бул аракети көпчүлүк тургундардын колдоосуна алынууда. Белгилей кетсек, аларды жасатуу үчүн тендерге 410 миң сом акча каражаты коюлган. Жыйынтыгында Шамил ИКО жоопкерчилиги чектелген коому 408 миң акчага утуп алган. Ал Кыргызстандын картасынын 3D форматында рояль өзүңүздөр көрдүңүздөр. Андан тышкары эки коен сабыз менен бар, пил баласы менен бар, аюу мамалагы менен чыгат жакын күндөрдө. Жана ошондой эле тоотеке бар аркар. Курман көчө менен Абдрахман көчөнүн кесишиндеги үч бурчтукка самолеттун айкели орнотулат. Ушул азыркыда эле көк масай менен искусственный газон менен. Андан тышкары автовокзалдагы айлампабызда жибек жолу деген бир инсталляция орнотобуз. Ленин Курман көчөсүнүн кесишиндеги үч бурчтукка дагы ал жерде фонтан түрдө гүл челектер орнотулуп, өзгөчө бир кооздук жаратабыз. Мурда мындай нерселер болуп көрбөгөн. Мындан ары дагы ушундай нерселер көп болуп турса, биз өтө кубанычта болмокпуз. Адамдар дагы бул жерге келип сүрөткө түшүп, ушунчалык жакшы таасир алып атышат да. Жалал Абад шаарында каралбай калган көчөгө көңүл бурулду. Каладагы Спутник аймактык башкармалыгына караштуу Манас көчөсүнүн буга чейин каралбай калган бөлүгүндө кеңейтүү иштери жүрүүдө. Анын узундугу 511, туурасы 8 метрди түзүп, жолдун болжолу Максат кафесинин маңдайынан Спутник ичи шаарчасынын айланпасына чейинки аралыкты түзөт. Учурда аталган жайга шагал төшөлүп, асфальт басууга чейинки даярдыктар жүргүзүлүүдө. Жолдо жөө жүргүнчүлөр үчүн да ыңгайлуулуктар түзүлүп, тротуар жана түнкү жарыктандыруу каралган. Мындан тышкары аймактык башкармалыктын буга чейинки жок болгон бир катар көчөлөрүнө тротуар басылууда. Эске салсак, бул жылы Жалал Абад шаарында жалпы жаңы 19 көчөнү куруу пландалган. Анын узундугу 5 чакырымдан ашат. Мындан тышкары 6 көчөгө узундугу 1825 метрди түзгөн тротуар басылат. Манас көчөсү дагы буга чейин таштанды төгүлүп, каралбай калган көчө болчу да, шагыл жол эле. Ошол быйыл планга кирген. Жаңы жолдо да азыр мына основанияны баштадык Манас көчөсүнүн. Июнь айында бүтүрөбүз деген пландарыбыз бар. Анын ичинде асфальт жол курулат, тротуар курулат, и освещение курулат. Бул жыл айт намаздар борбордук мечиттерде окулду. 5-май күнү Жалал Абад шаарынын тургундары кала ичиндеги мечиттерге чогулушту. Кала башчысы Мураталы Тагаев 7 миңдей адам катышкан шаардагы Имам Аль-Бухари мечитинде болуп, шаар тургундарын, конокторун жана жалпы мусулмандарды майрам менен куттуктады. Анда Ороза айы ар бир мусулман баласы үчүн руханий дөөлөттөрдүн туу чокусу экенин айтып, бул айда айтылган аруу тилектер ишке ашуусун, өлкөбүз тынчтыкты өсүп өнүгүүсүн каалап, жалпы шаардыктарды ынтымакка чакырды. Эске салсак, алымдар кеңешинин чечими менен Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы аймактарда Ороза айт намазын борбордук мечиттерде окуу чечимин чыгарган. Ага ылайык Жалал Абад шаарындагы 13 борбордук мечитте айт намазы окулду. Мына 30 күн бою барлыгыбыз түнүн туруп, ооз бекитип, жакшы ниет кылып, бир ай бою барлыгыбыз жакшы ниет кылдык. Ошол жактан Алла Таала туткан оразабыздарды кабыл кылып, ушул Жалал шаарында дагы бир кут келген, урматтуу, жакшы шаардардан болсун, ыймандуу, такыбалуу мусулман бир туугандарыбыз шаарыбызда көп болсун демекчимин. Жалал Абад шаарында уруксатсыз, мыйзамсыз иленген, кала көркүн бузган көрнөк жарнактар алынууда. Кала ичинде уруксат кагаз алынбай иленген көрнөк жарнактарды алдыруу боюнча бүгүн кезектеги рейд өттү. Анда Осмонов, Абдрахманов, Курманбек көчөлөрүндө мыйзамсыз жайгаштырылган жана мамлекеттик тилде жазылбаган жарнактар алынып, айрымдарына эскертүүлөр берилди. Рейдтин негизги максаты мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө жана аларды иретке келтирүү. Эскерте кетсек, буга чейин шаардагы эскилиги жеткен мыйзамсыз иленген көрнөк жарнактарды алмаштыруу же алып таштоо боюнча жарнак ээлерине Жалал Абад шаардык мэриясынын муниципалдык жана жеке менчик башкармалыгы тарабынан бир канча жолу эскертүү берилген. Бирок жарнак ээлери аны аткарышпагандыктан жарнактар алынган. Бүгүнкү рейдибиз Жалал Абад шаардык мэриясынын буйругу негизинде жана мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын 24-27 беренелерине ылайык мамлекеттик тилде жазылбаган жана уруксат албаган жарнактарды алдырдык. Бүгүн ошол рейд негизинде Бекмамат Осмонов жана Юсуп Абдрахманов көчөлөрүндө рейд жүргүзүлүп, мамлекеттик тилде жазылбаган жана уруксат албаган жарнактар алынды.
барыңыздарды кечеге Жалба шаарындагы Барпы драма театры Марбаджиевдин Адашкан адам драмасы менен сапар тартышууда. Театрдын 14 адамдан турган чыгармачылык жамааты аталган өлкөнүн 12 шаарына барып, өз өнөрлөрүн тартуулаганы турушат. Бүгүн жолго чыгуу алдында кыргыздын Салтынулай алыскы сапарга чыгуу алдында түлөө өткөрүшүп, элден бата алышты. Ага областтык жана жергиликтүү мекеме ишканалардын жетекчилери барышып, өнөрпоздорго ак жол каалады. Анда 1 ай аралыгында Россия өлкөсүндөгү мекендештерге Адашкан адам психологиялык драмасы аркылуу үй-бүлө жана коомдогу орчундуу көйгөйлөр чагылдырылат. Сапарга аттанып атабыз. Биз негизи ошол Сибир округуна жана Урал округуна 2 округда 12 шаарга Марбаджиевдин Адашкан адам деген спектаклин бул драма трагедия өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бүгүнкү коомдогу турмушту болуп аткан көйгөйдү элге театр аркылуу чагылдырып берүү максатында кетип атабыз. Биз Кудай буйруса ушул областтык жетекчилердин, шаардык жетекчилердин жардамы менен биз Кудай буйруса жолго аттанып атабыз. Каладагы Түмөнбай Байзаков көчөсүнүн Фрунзе гипермаркети тараптагы темир жолго чейинки аралыгы кеңейтилет. Узундугу 765, турасы 10 метрге кошумча көчөнүн эки тарабына тротуар басылып, жарыктандырылат. Аталган жайга бүгүн шаар мэри Мураталы Тагаев баштаган тийиштүү жетекчилер барып, алгачкы жумуш иштери менен жеринен таанышышты. Буга чейин Байзаков көчөсүндө автоунаа кыймылы көбөйүп, айдоочулар менен катар жөө жүргүнчүлөргө ыңгайсыздыктар жаралып келген. Кала мэри тарабынан жолду кеңейтүүдө анын сапатына көңүл буруу керектигин баса белгиледи. Жумуш иштерин тендерден Вавилон жоопкерчилиги чектелген коом утуп, октябрь айына бүтүрүү пландалган. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарында буга чейин бир катар союз учурунан бери каралбай келген жолдор кеңейтилип, пайдаланууга берилген. Ал эми жергиликтүү бийлик шаар тургундарын убактылуу жаралган ыңгайсыздыктарды түшүнүү менен кабыл алууга чакырат. Биз эң негизгиси ол Жалал Абад шаарында ошо бир топ көчөлөрдү ремонт иштерин жүргүзүп атабыз. Ошонун бири азыр Байзаков көчөсү, мурунку Московский көчөсүндө турабыз. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, Чехов көчөсүн бүтүп колдонууга бердик. Бүгүнкү күндө ушул көчөдө дагы өзүбүз азыр көп болуп турабыз. Бул жерде машиналардын көптүгү, тыгындыгы, ошону жоюу максатында, анан алдыга көздөй ушу шаардын көчөлөрүн иретке келтирүү максатында ушу көчөнү кеңейткени ушул быйылкы жылдын планына киргизгенбиз. Жалпы шаарыбыздын тургундарынан, шаарыбызга келген коноктордон түшүнүк менен ушул туура кабыл алышка суранып кетет элем. Анткени биз элден айланса болот, бирок баягы убактылуунча биз балким ыңгайсыздык жаратышыбыз мүмкүн. Бирок бир сабыр кылып турсак, көчө кеңейип калса, кийин жакшы бир шарт түзүлүп калмак. Бүгүн кыргыз жана дүйнө спортунун грек-рим күрөшү боюнча легендасы маркум Раатбек Санатбаевдин 50 жылдык мааракеси Жалал Абад шаарында анын ысымы коюлган номер 9-мектепте салтанаттуу белгиленди. Ага мектептин окуучулары, спортчунун жакындары, жогорку кеңештин депутаты Максат Игенбердиев жана кала мэри Мураталы Тагаев катышты. Мындагылар анын бала чагы, адамгерчилик бийик сапаты, турмушта жана спортто жетишкен ийгиликтерин эскеришти. Раатбек Санатбаевдин ысымын түбөлүккө калтырууда көрүлүп жаткан иш-аракеттерге ыраазычылыктарды билдирип, бул багыттагы аракеттерди дагы да күчөтүү керектигин кошумчалашты. Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан балбан 22 жыл спорт менен машыккан. Грек-рим күрөш боюнча Азиянын 2 жолку чемпиону болуп, Азия оюндарында 2 ирет күмүш байге уткан. Дүйнө чемпионатында коло медаль тагынып, Атланта жана Сидней олимпиадаларында өлкөнүн намысын коргогон. 13 ирет эл аралык гран-при мелдештеринде жеңишке жетишкен. Улуттук олимпиада комитетинде ордени менен бааланган. 20-кылымдын эң мыкты балбаны аталган Раатбек Санатбаев 2006-жылы кайтыш болгон. Эске салсак, Жалал Абад шаарында Раатбек Санатбаевдин ысымы өзү окуган номер 9-мектепке кыйгарылган. Бул жолу жергиликтүү бийлик тарабынан аталган мектепке жаңы заманбап стадион курулууда. Мындан сырткары калаада жаш спортчуларды даярдоочу олимпиадалык резерв мектебине да балбандын ысымы кыйгарылган. Дүйнө жүзүндө ушул багындырган чоң байгелүү орундар, Орто Азияда бүткүл Кыргызстанда Раатбек Калбаевичтин өкүлү бар. Мен ишенем, бул Раатбек Калбаевичтин эмгеги көбөйт экен. Тилекке каршы айрым бир учурларда биз көзү тирүү инсанды эмгегин бааланбайт экенбиз, качан гана көз өткөндөн кийин анан эмгегине бааланбайт экенбиз. Ал сыяктуу Раатбек Калбаевичтин мен ойлойм, кылган эмгеги түбөлүккө өсүп келе жаткан муундарга да түбөлүккө бул тартып болуп кала берет деген ойдомун. Биз Жалал Абадта көк артын өрөөнүндө жаштардын арасынан эл аралык турнир өткөзүп атабыз. Бул 11-жыл өткөзүп атабыз. Анан Ордолу Бишкектин дагы 11-12-июнда эл аралык турнир, бул дүйнөнүн турнири. Ошол жерде Раатбектин баягы элесине аралган мелдеш өтөт. Жаштар үлгү алсын, ушундай болсун, кылган салымыны ошол элдер, жаштар кичине ошону патриотический
сезимге мен деп ойлойм ойготобуз депчи. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга көңүл бурулууда. Бүгүн Жалал Абад шаарындагы Ариет балдардын чыгармачылык борбору мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга «Биздин балдар планетанын келечеги» аталышында концерт тартуулады. Максаты коомдун аярлуу катмарындагы балдарга көңүл буруу менен катар маанайларын көтөрүү жана үй бүлөлүк баалуулуктарын бекемдөө. Аталган иш-чарага катышкан Жалал Абад шаарынын иш-мэри Руслан Алтымышев жаш муундарга туура таалим-тарбия берүү менен аларга керектүү шарттарды түзүү башкы милдеттердин бири экенин билдирди. Ошону менен бирге бул балдардын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгени менен алардын арасында да өнөргө чыктуу жана жөндөмдүү наристелерди көрүүгө болоорун кошумчалады. Бүгүнкү самалык шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү бөлүмү тарабынан уюштурулган жана катышуучуларга демөөрчүлөр тарабынан сыйлыктар каралган. Эскерте кетсек, Жалал Абад шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген 460 бала бар. Алардын ичинен 200 бала 15-июнь айынан тарта каралма лагерине барып эс алуусу пландаштырылууда. Өкмөткө ыраазыбыз. Ушундай балдарды эстеп, элдерге кошуп, ушинтип иш-чара уюштуруп аткан өкмөттөргө рахмат. Ушул эл катарына кошкон өкмөткө рахмат. Дайым ушуларды эскерип жүргөндүгө Аллага ыраазыбыз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен бекитилген 18 жылдан 28 жылга чейин үй бүлөнү жана балдарды колдоо планы бар. Ошо пландын негизинде бүгүнкү күндө биздин министрлик менен бир топ министрликтер балдардын үй бүлөнү, ата-энелерди, балдарды коргоо боюнча иш-чара иштеп чыккан. Ошол иш-чаранын негизинде мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды караган ата-энелер үчүн атайын майрамды өткөрүү белгиленген. Жалал Абад шаарында өзбек кино күнүнө карата өзбек тасмалары акысыз көрсөтүлдү. Буга байланыштуу калаадагы Барпы драма театрында атайын иш-чара өттү. Ага ылайык коңшу өлкөдөн өзбек кино жылдыздары келген. Аны менен бирге кыргыз киносуна салымын кошкон талант ээлери да катышты. Эки элдин кино жылдыздары чогулган иш-чарада кыргыз-өзбек достугу даңазаланып, тасмалары талкууланды. Ошондой эле эки элдин карым-катнашын саясий жактан эле эмес, маданият жагынан да жакындатуу, жакшы жүрөлгө экендиги кошумчаланды. Белгилей кетсек, өткөн жылы кыргыз-өзбек киночулар биргелешип, эки тараптуу кызматташуу максатында Чыңгыз Айтматовдун Делбирим чыгармасы тартылган. Андагы каармандар эки элден тандалып алынып, тасма калың журттун сынына коюлган. Эки элди ортодо бириктире турган маданият тармагы. Мен биринчи ойнаган спектакльлерди кыргыз драматургиясы менен иштеп баштаган. Байжиев дуэлде ойнаганмын.